Президенттин көзөмөлүндөгү балдарбыз деп ажоонун атын жамынып анга түшкөндөрдүн саппашында Сузак районундагы окуя мисал болууда. Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров милицияга ишеним партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Шерзатбек Умарбековго каршы арыз жолдогон. Анда аким талапкер телефондон президенттин атын атап опузалаганын жазган. 12 ноябрда ошондой окуя болду. Мен буга чейин да башка социалдык тармактарда чыгып кеттим, өзүңөргө белгилүү болгондой. Ошол президенттин атын жамынып, ошондой иштерге барды. Баягы иниси да айыл өкмөт башчысы болчу да. Кече буйрук менен 2 күн болду, буйрук менен кызматтан четтеттик. Алынды да кызматтан. Эми азыркы учурда ушундай талапкер, жогорку кеңешке талапкер андай нерсеге барбаш керек болчу. Азыр териштирүү тергөө иштери жүрүп атат. Шерзатбек Умарбеков акимге чалганын ырастап, бирок анда президенттин атын атап опузалаган деген дооматты четке кагып келет. Анын алдында бир мандаттуу номер 13 Сузак округунан парламент депутаттыгына талапкер Умарбеков үгүт учурунда Садыр Жапаровдун атын атаганын белгилеп, президент жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Биздин область боюнча анча арыз даттануулар түшүп жатат. Каракөл Токтогул Ташкөмүр округу боюнча дагы бир даттануулар бар. Баннелер боюнча. Анан Сузак районунда дагы бар. Мында кандидат боюнча коркутуп телефон чалуулары боюнча бар. Башка шайлоочуларды коркутуу, же болбосо шайлоо мыйзамдарын бузууга үндөө катары сүйлөшкөн, телефон аркылуу сүйлөшкөн фактылары бар. Эми бул жагдайлар баары ыкчам чара көрүү тобу тарабынан каралып, борбордук шайлоо комиссиясына жыйынтык үчүн чечим кабыл алуу үчүн жөнөтүп жатылат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бийлик таза шайлоо өткөрөрүн административдик ресурс колдонууга жол берилбей турганын айтып келет. Бул талап жергиликтүү бийликке түздөн-түз байланыштуу. Ошондуктан учурда мыйзамга каршы келген аракеттер ачыкталууда. Президент үз күндө айтып атат, таза шайлоо, ачык, айкын шайлоо деп. Кимдир бирөө менин атым жамынып, же болбосо менин чогуу түшкөн сүрөттөрүмдү жарыялап, бирөөдү басынтып, коркутуу, үркүтүү ошолорго жол берилбейт деп президент өзү айтып атат. Райондогу президенттин өкүлү аким бүгүнкү күндө, областта ыйгарым өкүлү бар. Ошон үчүн биз бул маалыматты ачыкка чыгарып, башка дагы болуш кандидаттар ушундай иштерге барбасын. Сузак райондук милициясы бул арызды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Жазык кодексинин 355-беренеси башкача айтканда бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Териштирүү жүрүп жатат. Гүлжина Мөндө, Байман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.